Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеодо элибизде эң чоң көйгөй жөнүндө бөлүшкүм келди. Себеби бул менин жашоомдо акыркы учурларда өзгөчө көп жолуктуруп жатам жана радио уктуруунун учурунда дагы ушул көйгөй менен кайрылган угармандарым абдан көп болгондуктан видео тартууну туура көрдүк. Бул эмне көйгөй? Бул өзгөчө үй бүлөнүн кичүү уулу же болбосо жалгыз уулунун үйлөнгөндөн кийин ата-энесинен бөлүнүп жашашы. Бөлүнбөгөндүктөн келин үй бүлөгө жакпай калат дагы кайын журтуна, анан уулуна ажыраш. Бүгүнкү күндө кыз деген таш ыргытсаң эле кыздарга барып тиет. Мен сага керек болсо жапжаш кызды алып берем деп балдарыбызды эки ортодо жаман абалга калтырып жана никесин талкалаган учурларга чейин жеткен учурларыбыз бар тилекке каршы. Ошол себептен мага кайрылып калган мырзаларга айта турган кеңешим, мен ата-энемди сыйлайм. Ата-энемдин сөзү мен үчүн мыйзам. Бирок ошол эле учурда жубайымды да сүйөм. Сүйүп үйлөнгөм, бирок ажыраш деп аткандыктан мен ажырашуума туура келди. Балдарыма карабай келинчегимди таштаганга туура келди деген кырдаалдар болбой койбойт. Ошол себептен айта турганым, эгер сиз ушундай кырдаалга, ушундай чечимдин эки жолдун ортосуна туруп калсаңыз, анда айтарым, эч коркпой эле, ата-эне сизди сүйөт, ата-эне сизди түшүнөт. Барыңыздагы мен силерди сүйөм, ата-апа, мен силерди сыйлайм. Бирок мен чоңойдум. Мен өзүмчө бир үй бүлөнүн башчысы болгум келет. Мен өзүмчө жыгылсам дагы, чалынсам дагы кайра туруп, күбүнүп алып кайрадан алдыга жөнөгүм келет. Үй бүлөлүк жашоого мен өзүмчө үйрөнгүм келет. Мага мүмкүнчүлүк бергилечи. Мен силерди сыйлагандыктан, мен өзүмө жоопкерчилик алгым келет. Бул нерсе мен силерди сүйбөй калганымды, же болбосо силерди сыйлабай калганымды билдирбейт. Биз өзүнчө эле жашап туралы, бирок неберелериңерди алып келип турабыз. Биздикине конокко келип тургула. Бирок биз өзүнчө үй бүлө болуп түптөлүп алгычакты бизге убакыт бериңиздерчи, суранам десеңиздер, мен ойлойм, ата-эне катары айта алам. Кандай апа, кандай ата болбосун, менимче колун ачып батасын берип кое бергенге даяр болот. Ал эми ата-энелер, өзгөчө жалгыз уулу бар апалар, түшүнөм, биздин уулубуз эле бир күнү биздин канатыбыздын алдында ушунчалык калкалап жүргөн уулубуз эле бир күнү башка аял затын биринчи орунга коюп кетип атса, албетте бул бир аз ичиң ачышат, бир аз таарыныч да болот. Бул улуу муундун өкүлдөрүнөн, апалардан угуп калган бир аз капа болосуң. Анан бирок жашоо мыйзамы ушундай. Балдарыбызды кое беришибиз керек. Эгер биз дагы деле канатыбыздын алдына калкалай берсек, анда биздин көзүбүз өтүп кеткенден кийин, же болбосо билбейм кандай кырдаалдар болуп калат, анда балдарыбыз өз алдынча жашаганды үйрөнбөй калышат дагы, баягы моюнга минген балдар болуп калат. Андыктан келиңиздер үйлөнгөндө эле жакшынакай тоюбузду өткөрөбүз дагы, анан акырындык менен убактылуу, качан өзүбүздү бакканга жарабай калганга чейин келин уулдарыбызды өзүнчө эле бөлүп жибергенге эмнеге болбосун. Алар бизди таштап кетишкен жок. Биз карым катышты үзүп салган жокпуз. Тек гана эки башка территорияда, эки башка аймакта өмүр сүрүп жатабыз, бирок калган учурда чогуубуз. Урматтуу ата-эне, урматтуу мырза, жаңы эле үй бүлө курган, эгер ушул жагдайда көйгөй болуп атса, мен үмүттөнөм, сиз туура чечим чыгарасыз жана сизге акылмандуулук каалайм.